Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жолбун иттерди атуу жолу менен жок кылат. А башка өлкөлөрдө бул маселе кандай чечилет? Биздин журналист Нурдөлөт Кенжебек уулунун атайын иликтөөсү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Кенжебек Нурдөлөт аналитика рубрикасында 10 февралда активисттер жолбун иттерди атканга каршы митингге чыгышып, адамгерчиликтүү ыкмаларды колдонууну талап кылышкан. Мисалы стерилизациялоо же жаныбарларды сактоочу жайга батыруу. Чындыгында эле иттерди атуу бул маселени чечүүнүн эң мыкаачы жана жагымсыз жолу. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо кызматы берген маалыматка таянсак, жыл сайын дүйнө жүзү боюнча орто эсеп менен 55 000 киши кутурма оорусунан каза болот. 99% учурунда анын себеби иттин кол салышы. Ар бир адам өзүнүн же жакындарынын ден соолугун жада калса жанын тобокелдикке салганга даяр эмес. Биз бул иликтөөдө мындай жагымсыз көрүнүш менен биздин өлкөдө жана башка өлкөлөрдө кантип күрөшөт жана кантип эки тарап макулдашууга келе алат экенин изилдедик. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда ит атууга орточо эсеп менен жыл сайын 9 миллион сомдон ашык каражат коротот. Тендерди жеке адамдар да, кандай мекемелер да уткан. Жалпы эсеп менен акыркы 5 жылда 46 миллион сомдон ашык каражат тендерде ойнотулган. Ошондой эле адистиги таакыр башка болгон уюмдар да бир нече ирет тендерге катышып, жалпы 13 миллион сомго жакын утушка ээ болушкан. Алардын арасында куруучу, соода, тоокен, казып алуу жана башка мекемелер, жада калса азиздер, дүлөйлөр жана дудуктар коому. Башка өлкөлөрдөчү? Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө жолбун иттердин шаарда эркин жүрүшү кабыл алынгыс деп эсептелет. Анткени жолбун иттер оору таратуучу жол кырсыктын себеби болуп, башка хайвандарга жана адамдарга ыңгайсыздык, жада калса зыян келтириши мүмкүн. Бул өлкөлөрдүн бийлиги комплекстүү чараларды колдонушат. Алардын арасында жолбун хайвандарды кармоо, жаныбарларды сактоочу жайга батыруу, ал жерден хайвандарды 3 күндөн 60 күнгө чейин кармап, эч ким алып кетпесе эвтаназия кылышат. Башкача айтканда өлтүрүшөт. Андан сырткары итти багуу үчүн атайын лицензия жана эмделгендигин тастыктоосу керек. Эгерде ит орунсуз жерде байкалып же башкаларга зыян тийгизсе, жоопкерчиликти ээси тартат. Кээ бир өлкөлөрдө лицензияны алуу үчүн жаныбарларды багуу боюнча билимин тастыктоочу экзамендер өтүшү жана ар бир 4 айдан жашы өткөн ит стерилизация болушу милдеттүү. Эгер мыйзам бузулса, ээсине айып пул салынып, жада калса кылмыш иши козголушу мүмкүн. Кайра кайтарылгыс кармоо. Эгер жолбун жаныбар табылса, ал баш калкалоочу жайга жайгараштырылат, андан кийин эвтаназияланат. Бул Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Коста-Рика жана башка мамлекеттерде практикаланат. Кармоо, стерилизация кой берүү. Бангладеште, Египетте, Индонезияда, Румынияда жана башка өлкөлөрдө иттерди кармап, стерилизациялап жана кайрадан кой беришет. Ээсинин укуктуу статусу жана жоопкерчилиги, ээсин жазалоо Австрияда, Великобританияда, Германияда, Новая Зеландияда ишке ашырылат. Өлтүрүү Австралияда, Азербайжанда, Молдовада, Россияда жана Кыргызстанда практикаланат. Эми ар бир ыкманын артыкчылыгы менен кемчиликтерин карап өтөлү. Аттыруу артыкчылыгы. Иттер үчүн тез жана оорутпаган өлүм, салыштырмалуу арзан ыкма. Орто эсеп менен бир итти жок кылууга 250 сом сарпталат. Ал эми кемчиликтери үй жаныбарлардын атылып кетиши мүмкүн. Кыска мөөнөттүү чара атаандаштыктын төмөндүгүнөн иттердин саны тез калыбына келет. Стерилизациянын артыкчылыгы бул гумандуураак чечим. Бир эле аймакты жыл сайын эмдөөнүн кажети жок. Узак мөөнөткө экономикалык жактан натыйжа алуу, бир итке эмдөө жана стерилизация жүргүзүүгө орточо 1,5 миң сом сарпталат. Орточо ит 10 жылдан 13 жылга чейин жашайт. Оң тандоо мүмкүн. Эң боорукер иттер тамак аш базасында калышып, ал эми агрессивдүү иттер эвтаназияланат. Ал эми кемчилиги курулуштун жана тейлөөнүн кымбат баасы. 300 итке арналган эң арзан баш калкалоочу жайдын баасы 10 миллион сомдон ашык. Жана тейлөөсүнө да жыл сайын миллион сомдон сарпталат. Жаңы кожоюн таппаган иттер акыры өлтүрүлөт. Тажрыйбанын жоктугу. Биз бир гана маалыматты чогултуп, ит атуу көйгөйүн талдап чыктык. Эң башкысы өнүккөн өлкөлөрдө бардык ыкмаларды айкалыштырышат. Тилекке каршы Кыргызстанда массалуу стерилизациялоо тажрыйбасы жок. Баш калкалоочу жайлар жок. Жада калса ит ээлерин жоопко тартуу боюнча мыйзамдар да жок. Бизде мурдатан бери атып эле келишкен. Практика көрсөткөндөй комплекстүү чаралар колдонбосо көпчүлүк учурда натыйжасыз. Сиздер менен Кенжебек уулу Нурдөлөт болду. Кайра жолукканга чейин.